Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым. Маанайыңар жакшыбы? Азаматсыңар. Анда эмесе балдар, бүгүн биз силер менен жөнөкөй математикалык түшүнүктөрдү калыптандыруу сабагыбыздан геометриялык фигуралар деген теманы окуп үйрөнөбүз. Эске сактап отургун эки жакты карабай. Бүгүнкү сабагыбызда силер геометриялык фигуралар жөнүндө түшүнүк аласыңар. Геометриялык фигураларды айырмалай аласыңар. Ошондой эле фигуралардан ар кандай нерселерди жасаганга үйрөнөсүңөр. Силер экранда көрүп турган булар геометриялык фигуралар. Биз бул фигураларга окшогон нерселерди өзүбүздүн турмушубузда көп кездештиребиз жана ошондой эле колдонуп келебиз. Эми бул фигуралардын аты кандай болду экен деп кызыгып турасыңарбы? Анда эмесе силер менен чогуу таанышабыз. Бул фигуранын аты квадрат. Ал эми кийинки фигурабыз тик бурчтук. А бул фигурабыз болсо үч бурчтук деп аталат. Мунун аты тегерек. Ал эми бул фигуранын аты болсо сөйрө же башкача айтканда овал дейбиз. Ал эми биздин акыркы фигурабыз бул ромб. Балдар, биз азыр экранда көргөндөр албетте геометриялык фигуралардын бардыгы эмес. Бул бир канчасы гана. Ал эми биздин геометриялык фигуралар абдан көп. Келгиле эми ушул фигуралар эмнелерге окшош? Силер менен биргеликте көрөлү. Демек, квадрат кичинекей жолка, кубикке, жол белгисине, ошондой эле телевизорго окшош экен. Ал эми тик бурчтук болсо дубалга иленген картинага, фотоаппаратка, шкафка, ошондой эле аквариумга окшош балдар. Ал эми тегерекчи? Ал апельсинге, топко, саатка, дарбызга, ошондой эле күнгө окшош. Үч бурчтук фигурабыздын формасы болсо коңгуроого, арчага, пирамидага, ошондой эле тоого окшош. Сүйрө фигурабыздын формасы болсо шарга, коонго, топ бурчакка окшош келет. Ушул фигуралардан эмнелерди жасаса болот? Төрт бурчтук жана үч бурчтукту бириктирсек, үй пайда болот. Ал эми үч бурчтуктардан үчөөнү бириктирсек, анда биз сонун багытыга ээ болобуз. Ушул фигуралардын жардамы менен үй, дарактарды, канаттууларды, күн, ошондой эле ар кандай машиналарды жасай алабыз. Бири чоң, бири кичинекей тегеректерди бириктирип, биз матрешкаларды ала алабыз. Ал эми сүйрө фигура менен үч бурчтук фигурасын бириктирсек, анда биз балыкты сүрөткө тарта алабыз. Ал эми ушул эки тегеректин үстүнө үч бурчтукту коюп, кар кишине пайда кыла алабыз. Сүйрө фигурасынын жанына эки үч бурчтукту коюп болсо, таттуу момпо сууга ээ болсок болот. Демек, баары түшүнүктүү болдубу балдар? Азаматсыңар. Бул фигуралар жөнүндө түшүнүккө ээ болгон болсоңор, анда алар силер менен коштошкусу келип турат. Демек, балдар, геометриялык фигураларды айырмалап биле алабызбы? Алардан ар кандай нерселерди жасаганды үйрөндүкпү? Анда азаматсыңар. Ата-энеңер менен биргеликте мен азыр үлгү катары берүүчү сүрөттөрдөн өзүңөр дагы ар кандай нерселерди жасаганды үйрөнгүлө. Саламатта тургула, менин акылдуу бөбөктөрүм.